Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула-Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Адамзаттын беш манжасы ынтымактуу болууга жана ынтымакты өрнөк кылууга эң бир сонун үлгү экен. Чыпалак мен болоюн. Аты жок сиз болуңуз. Ортоңку кол дарыгер болсун. Сөөмөй болсо мугалим. Бешинчиси баш бармак, ашпозчу же башка дагы бир кесип, же башка дагы бир өкүл болсун. Биз жалгыз калсак эч нерсеге алыбыз жетпейт. Керексиз жана пайдасыз болуп калабыз. Ал эми баарыбыз бириксек, абдан бири-бирибизге керек болгон жана жашоонун маңызын түзө алган сонун бир бүлө болобуз. Ошондуктан жалгыз калбайлы, дайым бир бололу. Бир болуп, ынтымак менен бириксек, күчтүү муштум болобуз. Мына ушул күчтүү муштум менен жашоодогу кыйынчылыкты, оор нерсенин баарын жеңе берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Куттуу орозо программасында ынтымак жана биримдик тууралуу кенен маек курмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
мындай деген: эмнеге боорукерлик чукса, аны сөзсүз көркөм дейт. Эмнеден боорукерлик жоголсо, анын сөзсүз кейпи кетет. Бир бедуин пайгамбардын мечитинин ичинде заара кылды. Аны көргөн мечиттегилер сазайын бермекке оордуларынан атып турушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга жай гана айтты: ага тийбегиле. Заара кылган жерине бир жакка суу төккүлө. Силер башкаларга кыйынчылык туудуруш үчүн эмес, жеңилдик жаратыш үчүн жиберилгенсиңер. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысы менен баштайбыз. Ассаламу алейкум урматтуу бир туугандар, кадырлуу телекөрүүчүлөр. Куттуу Орозо программасы кайрадан сиздер менен. Бүгүн ынтымак жана биримдик тууралуу биз маек курууну туура көрүп, куттуу студиябызга Бишкек шаардык казысынын кеңешчиси Мухаммад Ажан Аркуловду чакырып алдырабыз. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Алейкум салам ва рахматуллах. Негизи бай эзелтен ата бабабыз ушул ынтымакка чакырып, элибизди ынтымак менен дагы да өнүгүп өсөбүз деп жакшы бир ынтымактын өзгөчөлүктөрү тууралуу көп бир баян куруп келишкен, көптөгөн жакшы насааттарын айтып, көптөгөн макалдар бар бул тууралуу. Алардын бири эле жалпы кеңири элге белгилүү бул ырыс алды ынтымак дейт. Ал эми ырыс деген бул жашоонун бардык жакшылыктары деп билет эмеспизби? Мына ушул биздин динибизде ынтымак менен ушул биримдикке кандай бир аныктама берет? Алгач ушудан бир баштап алсак. Боорукер жана мээримдүү Аллахтын аты менен сөзүмдү баштаймын. Андан кийин чындыгында эле ушундай жакшы күндөргө жеткиргендиги үчүн ага мактоолор, ага алкыштар айтабыз. Бүткүл адамзатынын жашоосуна, бул жашоо ахиреттик жашоосу эле эмес, балким бул жашоосуна дагы эң башкы муаллим болуп келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын рахматы жана саламын айткандан кийин, урматтуу момун мусулмандар, урматтуу бир туугандарым, Рамазан айында дагы бул эфир аркылуу сиздер менен байланышып атканыбызга өтө кубанычта жана ошол эле учурда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерде ушундай мына жармыга чейин келип калдык. Буга чейинкини кабыл кылсын, мындан кийинкисине Аллах өзү жеңил кылсын. Орозоңуздарда Аллах кабыл кылганбыз. Жакшы күндөр булар. Эми ушул жакшы күндөрдө албетте жакшынын айланасында сөз кылгандыгыбыз бул өтө маанилүү нерсе. Бүгүнкү күндөрдө элибиздин ушул бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушул келечекки жашообузга, келечекки муунубузга, келечекки жашообузга, келечекки ушул мамлекетибиздин мындай айтканда ушул жалпы коомчулугубуздун жашоосуна бир жакшылыкты келтиребиз деген максатта аксакалдарыбыз төрүбүздө, молдолорубуз дагы өзүнүн ордунда ушул элге жакшы багыттарды, жакшы бир мындай айтканда жолдомолорду айтып келип атабыз. Бүгүнгү сиздин ушул эфирге чыгууда экөөбүздүн талкуулай турган нерсебиз бул ынтымак деген маселе экен. Чындыгында эле ынтымак бул бардык биздин жашообуздун эң негизги башаты деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз жана эле айткандай, пайгамбарыбыз биздин жашообуздагы эң негизги өрнөгүбүз. Ал кишинин ушул ынтымак үчүн кандай мамиле кылгандыгы бизге бир сабак болсун. Жана ынтымак эмне үчүн экендигине дагы биз балким телекөрүүчүлөр дагы, мусулмандар дагы бир аз акыл калчап, ушуну бир маанилүүлүгүнө көңүл бурабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баштап дин келгенден баштап элди биримдүүлүккө чакыргандыгыны бул мушриктер, бул Мекке эли ошол учурларда таналбады дейли. Бирок ушунун ынтымак бардык адам баласыны бир достукка чакыруу, бардыгыны бир мындай айтканда жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарууда жашоо бул биздин келечегибиз экендигини далилдеген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага көчкөндөрдөн кийин, Меккени таштап Мадинага баргандан ошондо сахабалар, бул Меккеден кошо пайгамбарыбыз менен көчүп баргандар мухажириндер деп аталды. Ал эми Мадинадан пайгамбарыбызды жана сахабаларды тосуп алып, ал жерден ушул жай берип, кучактарын жайып, колдон келишинче ушул эме кылгандарды сахабалардын ичинде ансарлар деп коюлат, жардам берүүчүлөр. Эми баргандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал жакта дагы ошол эле өзүнүн
муалимдик жакшы ушул диндин эмне максатын айтканда эң негизги эми жыйынтыктоочусуна келгенде сахабалардын баардыгын мухажирлер жана ансарлардын баардыгын топтоп туруп мечитте айтты, эми силер ушул жерден туруп бири бириңерге бир туугандыгыңарды жар салышыңар керек деди. Себеби мындан кийинки биздин ийгилигибиз ушунда турат. Буга чейин туура биз бири бирибизди таналдык, бири жалпы Аллахтын бир экендигине, бар экендигине ишендик. Анан бири бирибизге колдон келишинче бул материалдык жагдан болсун, кандай моралдык жагдан болсун, биз бири бирибизге кол сундук. Бирок эми ошону жүрөктөн Аллахка күбө кылып туруп, Аллахтын алдында биз жар салышыбыз керек. Себеби бул биздин келечегибиз дегендей бир багытта айтканда, аны сахабалар өтө терең түшүнгөн. Анан ошол жерден туруп бири-бирине, ушул ансарлар менен мухажирлер бири-бирине кучактап, бири-бирине ушундай бир достук жарсадылар. Мындан кийинки жашообузда биздин ортобузда эч кандай бир жаман көз караш же болсун бир жаман ой жүргүзүү болбойт деген бир убаданы бергендиктин негизинде. Бул ынтымак. Мына ушул башатышынан. Ушундайларга келгенден кийин энди Аллахтын жардамы, мына пайгамбарыбыз бул биздин келечегибиз деген мааниси, ушул ынтымакка жар салынгандан кийин эми динге ал Наср сүрөсүндө да келет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын каты аркылуу эле миңдеген адамдар динге кире баштадылар. Бул караңыздар, ушул жанагы биримдүүлүктүн, ынтымактын берген мөмөсү деп, баштапкы мөмөсү дейли. Андан кийин дагы ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам негизги алып келген дини бул ынтымактын дини, бул достуктун дини, бул жарылганды бүтөй тургандын дини, үзүлгөндү уулай тургандын дини, бөлүнгөндү бириктире тургандын дини экендигине бир далили катарында ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага барганда Аус менен Хазраж деген уруулары. Бул арабтардагы мына кыргыздарга окшош урууга бөлүнүүлөр өтө өзгөчө да, аларда дагычы. Анан ошол уруулары менен баягы сыймыктануудагы аларда өзгөчө. Бизде деле саяк, анан тиге саруу деп туруп, анан биздин уруубуз деп туруп, аларда ушул жахилият деп коебуз да, баягы ислам дини келгиче ушул уруу менен дагы өздөрүн өзгөчө сезип, ушул уруулар биз бул ушул чөлкөмдүн мисалы үчүн башчылары болобуз, бул жердеги чечим биздин колубузда дегендей көз караштын негизинде Аус менен Хазраж деген уруулары эң чоң уруулардан миң жылдар ортолорунда ынтымакка келе албай жүргөн бир уруулар болгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып ушулардын бийлери менен сүйлөшүп, тигинин экинчи тараптын бийи менен сүйлөшүп, анан ортодо аларды ынтымакка чакырып, аларды ушул имандуулукка эң негизги ушул чындыгында баягы ынтымакка келүү дагы, достукка келүү дагы, ушул бардык бир жакшы ой пикирге келүү дагы бардыгы башаты пенде менен Аллахтын ортосундагы бири-бирине өзүнө таанууга байланыштуу да. Ошон үчүн аларды имандуулукка чакырды дагы. Андан кийин имандуулуктун дагы имандуулукка келгенден кийин мындан кийинки эң негизги өзөк катарында ушуну бир жемиштүү, бир ийгиликтүү улантып кетүү үчүн бул ынтымак зарыл деди. Дегендиктен миң жылдык мындай айтканда баягы душмандык отторун өчүрүп, Аус менен Хазраж уруусуну биримдүүлүккө алып келип, достукка алып келип, бири-бирине буга чейин кетирген кемчиликтерин кечирип, бири-бирине ушундай ынтымакка келгенден кийин дагы эми бул дин өрчүгөндөн өрчүп, бүгүн күндөрдө мына Кудайга шүгүр дүйнөгө тарап, жылдыз болуп жанып атат. Аны канча көрө албастар, анан канча өчүрүүгө аракет кылбасындар, кайра жанууга бара берет. Себеби бул Аллахтын бизге берген эң улуу дини. Түшүнүктүү. Бул динди биз бергенбиз, биз Куранды тагыраак биз бергенбиз, биз сактайбыз деген жакшы аяттар бар эмеспи? Андыктан кылымдар бою дагы да болсо биздин динибиз кылымдарды карата берет деп ишенебиз. Себеби жараткан өзү бизге буйруган жашоонун мыйзамы, жашоонун туура багыты, эмне туура эмес экени бардыгы динибизде баяндалган. Эми ушу ынтымак темасын талкуулап жатып, ошо Куран деп калдык. Куран аяттарында жашоодо көптөгөн бир багыттар боюнча көрсөтмөлөр берилген эмеспи? Так ушул ынтымак, биримдик тууралуу Куран аяттарында кандай бир кептер айтылат? Албетте, Куран бул биздин негизги жашообуздун мыйзамы, башаты, илми, бардык нерсеси дейли. Чындыгында эле бул ынтымак жөнүндө деле Куран өтө өзөктүү жана кескин сөздөрдү айткандыгы мындай дейт да. Мен аятыны унутуп турам, канчанчы экендигин, балким Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu."
мына ушул сөз ватасиму бихаблиллахи жамиан дегени Аллахтын жолунда бириккиле, бардыгыңар башыңарды бириккиле, вала тафаррaqu мындай бөлүнүп жарылбагыла. Мына ушул ынтымакка чакырган бул негизги кескиндүү жана аят. Андан кийин Аллах субханаху ва таала дагы ошол ынтымакка чакырган бири-бириңерге колдоо көрсөтүүдө дагы айтат: "Ва таавану алал бирри ва тaqwa". Силер жакшылыктын негизинде, таквалыктын негизинде бири-бириңерге жардамдашкыла, бири-бириңерге кол кабышкыла, бири-бириңерден мындай айтканда колуңарды кармагыла дейт да. Ушул жакшылык менен таквалыктын, Аллахты таануудун жана Аллахтан коркуудун жолунда. "Ва ла таавану алал исми вал удван". Эми силер душмандыктын жана күнөөнүн негизинде бири-бириңерге жардамдашпагыла, кол сунбагыла. Андай учурга келгенде колуңарды тарткыла дагы, эми жакшылыктын үстүнө келгенде бири-бириңердин колуңарды кармап, ушул мындай айтканда бир коомчулукта жашап аткан болсоң, ушул коомчулуктун, эгерде бир жерде жашап аткан болсоң, ушул жердин, эгерде бир мамлекет болсо, анда ушул мамлекетиңердин биримдүүлүгүнө, ошонун ынтымагына, ички бир мындай айтканда ушул жанымыны, бир жарыгыны силер көркөндүрүлө деп туруп, бул Кур'анда ушундай кескин Аллах субханаху таала биримдүүлүккө чакырган аяттары бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы баягы жараткан Аллахтын жолунда бир арканды кармап жүргөндөй бир болгула. Дагы да ошолдо силер жаратканга жакыныраак болосуңар дейт эмеспи? Анан пайгамбарыбыздын дагы бир окуяларынан баяндап берсеңиз, ушу ынтымак менен алар жогоруда сиз динди жалпы дүйнөгө таратканын айтып бердиңиз жогоруда. Дагы ушул сыяктуу сахабалар менен ортосундагы ынтымактарды, ошол сахабалардын ортосундагы, табииндердин ортосундагы, пайгамбарыбыз менен сахабалардын ортосундагы не бир сонун окуялар бар. Ошолордон да айрымдарынан бир баяндай кетсеңиз. Сөзсүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу негизи мындай деп түшүнүшүбүз керек да. Пайгамбарыбыз сөз айтат: "Хайрул куруни карни, суммаллазина ялунахум, суммаллазина ялунахум". Эң адамзатын жашаган жашоо ушу заманын ичинде мен жашаган кылым бул эң алтын кылым дейт да. Андан кийин ага жакын болгон кылым бул сахабалардын учуруна ишарат кылат. Андан кийин ага жакын болгон кылым деп ушул үч кылымга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай сөзүндө ишарат кылып өттү. Эң жакшы кылым. Эмнеси менен жакшы кылым эле десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул 40 жашына жеткенден кийин Аллах тарабынан ушул дин аманатчылдыгы, рисалат деп коебуз. Ушул Аллах тарабынан келген катты, келген мыйзамды, келген кабарды элге жеткирүү үчүн ортолук, мындай айтканда, ортомчу жасоо. Мына ушул аманатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тандап, Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызды ушул 40 жашыга чейин, 40 жашыга чейин Аллах өзү дайындаган, даярдаган. Эмнеси менен даярдады десе, биз адам баласында жалпылап билишибиз керек. Адам баласы да өзүнө өзү билиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет да, шайтан адам баласын азгырууда жүрөт, кан тамырында жүрүү менен дейт да. Ушул кан тамырында канга аралаша жүрүү болуп туруп, ойга келет экен, буга чейин жетет. Ал жерде жүргүзгөн оюңузга ой кошот. Кыскасы ушундай дейт. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах даярдагандыгы ошол 4 жашында эле кичинекей бир баланын талаада ушул баккан энесинин колунда, анын баласы Халима энебиздин мындай айтканда талаада мал кайтарып жүргөн жерлерден 2 киши келип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ушул деп туруп танып, анан жыгып, төшүн жарып, анан жүрөгүнө чыгарып, замзам суусуна жууп дейт да. Аны көргөн баласы чуркап барып ата энесине айтат: "Ушундай Мухаммедти саллаллаху алейхи вассаламды бир 2 киши келип туруп ушундай жыгып алып, ушундай канга жалатып" дегендей. Анан энеси, атасы дагы ал эми бакмаган, алар дагы чочулап, чуркап барсалар, пайгамбарыбыз кичине мындай түсүндө бозоруп отурган экен. "Эмне болду балам" десе, ушундай болду дейт. Бул дегени пайгамбарлыкка эми 40 жашына жеткенге чейин жүрөктө Аллах субханаху ва таала ушул шайтандын акысы болгон, шайтанга тиешелүү болгон кандарды тазалап, жууп, жүрөктү тазалап атат да. Андан кийин дагы Мираж кечесине чыкканда дагы деп риваяттарда келет, дагы бир жолу жууган дейт. Караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жалпы риваяттарда келет да, 3 жолу ушинтип жүрөк тазаланган дейт. Мына ушундай тазаланган жүрөк эми элге анан кийин келип туруп, ошол таза боюнча келип, анан элдин алдында мына бул өрнөк силерге деп туруп Аллах тарабынан анан бизге ишарат болду. Мына бул силерге өрнөк.
ошол эле эмеде келгенде Меккеде ушунчалык бир мындай айтканда баягы бир коомчулуктун арасында келди. Ал коомчулук чындыгында ошол Меккеде тандалгандыгы ал жерде бир жахилият деп коебуз, ушул надандыктын ушунчалык жеткен чегиде адамдар өздөрүнүн жекече пикири менен, адамдар баягы байлыгы менен, анан ошол байлыктын негизинде анан бийликке келет. Ошол бийлигинин байлыгынын негизинде отуруп алып туруп бир 5-6 адам ушул Меккенин тагдырын чечет делер аларчы. Меккеде өздөрү кандай калчасалар, аларга кандай ойлоруна туура келсе, ошол тегерек отуруп алып туруп ошону чечмелейдилер. Эми чечмелегенде карап көрсөңүз, баягы кул деген ал убактарда кулчулук болчу эле, кулдарды адам катарында көрчү эмес. Анан ошол эле учурда кыздарды ушундай намыстанып, аны перзент катарына келгени менен аны багып чоңойтуп алып туруп анан бирөөгө сатасың дейт да. Анан ал бирөөгө барып туруп мындай айтканда бир көз каранды боло турган бир макулук деп туруп кыздарды өлтүрүүгө чейин жеткен бир тирүүлөй көм салып туруп, өлтүрүп, ошол белине кайрып өлтүрүп туруп анан тирүүлөй көм салган бир коомдун ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келди дагы. Эми ошол элге бардыгына эскертүү жасап келип атат. Эми о меккеликтер, силер эгерде мен дейт могул жактан, могул дөңнүн артынан ушул силерге бир жоо басып келип атат, бир жоо келип атат силерде. Бүгүн түнү болбосо да эртең менен таңга маал силерди ушул жоо басып келип атат десем, силер мага ишенет белеңер дегенде, ооба, себеби пайгамбарыбыз баягы жүрөгү таза инсан катарында ошол эле коомдун ичинде, ошондой бузук коомдун ичинде бирок жүрөк тазалангандыгынан ал киши ошол убактарда эле чынчыл жана мындай айтканда аманатчыл деген ат менен таанылган адам деди. Ооба, сени анабызды кабыл алабыз деди. Анан айтты, андай боло турган болсо мен дагы кабар берейин, муну эртең күнү эле, себеби эртең күнү эле болуп калышы мүмкүн адам баласына келген өлүм, эртең күнү эле Аллахтын оту келет деди. Бул жоодон дагы жаман. Дегенде анан мына баягы эле сен жомогуңду айта кирдиң, баштадың деп туруп кайра чыктылар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы адамзатыны Аллахты таанытуу менен ынтымакка, анан ар бир адамдын өзүнүн укугун берип, ар бир адам өзүнүн укугуна ээ боло турган, бул аял заты өзүнүн укугуна ээ боло тургандай, би өзүнүн укугунда жоопкерчилигин биле турган сезимде болушлугуну, кул дагы өзүнүн жоопкерчилигинде жана өзүнүн укугуна ээ боло тургандыкты көрсөтүп келгендиги, бул өзү негизи ынтымакты мындай башыдан эле, ошо баштап динди баштагандан эле ынтымакты мындай айтканда негиздеп баштап атат да. Ушул мен баарын ордоруна коюп, бул жактан баштап атам. Ушул жактан ынтымакты негиздеп, ынтымакты түптөп, тамырлап келип туруп анан жеткен жери ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 23 жылдын ичинде жалпы ошол сахабалардын Мекке менен Мадина сахабаларын жана айтып өттүк, алардын ортосунда ынтымакты бекитүү, андан кийин Меккеге келгенден кийин дагы ушул бул ынтымакка келген бир достукту алып келген динди жар салып туруп Меккени кайра басып алууга жеткенде айтат, о Абу Суфиянын үйүндөгүлөр дейт. Бул дегени мурда бизди кууп чыккандар, эми өч алууга толугу менен мүмкүнчүлүктүн үстүндө турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жок, бул алып келген дини достуктун дини, адам баласын кордоо дини эмес экендигине жар салып туруп айтат, жок, силер эркинсиңер дейт. Ким кааласа биз менен калып жашайт, ким кааласа кайсы жагына жол тарса жол тартат, силерге өлүм же кысас менен өчүп алуу жок деп туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жар салып, эми баягы жекече кичинекей мындай айтканда окуяларына ала турган болсок, бул баягы ынтымакка алып келген динди көрсөтүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында ал кишинин өмүр баяны мындай айтканда ушул өмүр баянынын мындай айтканда толук эле 70-60% ар бир кыймыл аракети адам баласынын достукка жана өзүнүн достукту мындай көрсөтүү болгон да ал кишининчи. Кимге кайсы ал кишине келип туруп үстүнөн мындай айтканда баягыдай сөгө кирип, үстүнөн мындай айтканда ушул өзүнүн бир жаман сөздөрүн айтып киргендерге дагы жылмаюу көз караш менен карап туруп, анан ал киши сөзүн бүткөндөн кийин айланайын, бул айткан сөздөрүңүз балким бул сиз билбегендиктен бир жала жабылып аткандай болуп атат. Бирок мен өзүм айтайын сизге. Ал дегени күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчөдөн чыкса, кете атса, бир апа оор жүк менен көтөрүп кетип аткан экен. Апа, мен сизге кичине көтөрүшүп, ошол бара турган жериңизге жеткирип берейин деп. Кошо көтөрүшүп, жерине жеткирип бергенден кийин анан карап туруп, балам, сен жакшы бала экенсиң. Пайгамбарыбыз тааныбайт экен ал кишичи. Жакшы бала экенсиң.
Мен сага айтарым, азыр мына элибизди жарып, бөлүп жарып, атаны баладан ажыраткан, энени кыздан ажыраткан бир Мухаммед деген пайда болуп тур. Ушуга сен жакындаба, себеби жакшы бала экенсиң. Ага сен жакындасаң, балким бузулуп кетерсиң, балким бир жаман эмеге киресиң дегенде, анан ошондо дагы таанытат да, апа, ошол Мухаммед мен болом дейт. Дегенде ушул махаббат пайда болуп туруп, ал апада, эгерде сен болсоң, анда мен сенин диниңди кабыл алдым деп туруп, пайгамбарыбыз жүргөн, турганы, басканы, ушул өзүнүн ачкалык, канча ачкалык болсо дагы, ушул ачкалыктын үстүнө дагы орозо тутуп дагы ачкалыкта жүргөндүгү, элдин башын бириктирүү, бардык адамзатынын ушул Аллахка болгон багытында, туура багытта барып, Аллахты табууга мындай айтканда жолдогону да. Анан эң негизги ушул жолдомосунда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан ушул Аллахка жолдонгон адамдардын жүрөктөрүндө бир жаман көрүү, же болбосо ортосунда бир экинчи адамды тарынтып алып туруп, экинчи адам менен бир ортосунда душмандык болушулугун каалаган эмес, балким Аллахка жолдонгон адамдар таза, коомчулуктун ичинде дагы бир ынтымакта жүргөн адам, коомчулуктун ичинде достукта жүргөн адамдарды көрүшүлүгүнү каалайт эле, жана ушул дини дагы ушуну талап кылгандыктан муну ушул ачыктык жасап келген да. Чында эле пайгамбарыбыздын өзгөчө баягы сахабалардын айткан кеби бар эмес, мен бир туугандарымды сагындым депчи. Анан биз жаныңда турбайбызбы десе, жок, силер менин досторумсуңар. Мени көрбөй туруп мага ишеним келтирип, мени жакшы көрө турган бир туугандарым, кийинки менин үммөттөрүм депчи. Анан чында эле пайгамбарыбыз менен ошо сахабалардын ортосундагы достук, алардын ынтымагы, алар баягы пайгамбарыбыз менен кеңешмейинче бүт ишти кылбай, бардык бир иш кеңешме менен болуп, анан ушунча бир ийгиликтерге жеткени, динди дүйнөгө таратууга шарт түзүлгөнү, ошонун бардыгы бир ынтымактын аркасы менен келип жаткан бир жакшы бир жетишкендик деп биле алабыз бардыгыбыз. Бул бир эле динибизде эмес, бул биздин жашообузда, жада калса ушул үй бүлөбүздө жашап жаткан үй бүлөбүздө дагы ынтымак менен көптөгөн жакшылыкка жетүүгө жолдор бар экенин бардыгыбызга маалым. Ал тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөлү эле. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер 24 ТВ телеканалын көрүп жатасыздар. Куттуу Орозо программасынын демөөрчүсү Бурана Грант курулуш компаниясы. Азыр аталган компаниянын кыскача жарнамалык ролигине кезек беребиз. Андан соң экинчи бөлүмдө так ушул үй бүлөдөгү ынтымак, коомдук ынтымак тууралуу кеп курмакчыбыз. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализации. Жилой комплекс Бурана Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Эгерде биз курмандык чалуу учурунда ошону атайын топтолуп, ошол курмандыктын ниеттерин, жакшылыктарыбыздын бардыгын өтө муктаж болгон катмарга жеткире турган болсок, ошолор ошону бир канча жумалап, бир канча айлап жеп, ошону менен Кудайга жакын болгонго бизге дарамет түзүп бере турган болсо, мына ушул курмандыктын жеткен жеринин эң бир жеткен чеги деп айтсак туура болор эле. Кандайдасың, жакшы. Эмне жаңыл өзүңдө? Баягы бизнес майда-чайда ажылык барып турайын деп атам. Умурда да барып жүрдүңбү ажылыкка? 4-чү жолу уже. Алла кабыл кылсын ажылыгыңды. Бир жолу келинчек менен барып келдик. Машалла, жакшы. Бу Алла жолуна ибадат кылып, Алла жолуна парстан кутулган жакшы нерсе да. Ажылыкка барып келүү. Бирок ушунда элибизде жакыр адамдар көп эмес. Мына ошолорго жардам берсек,
Kандай deysen, andan da jakşı olar da, ya. Жақсы ойнап аттыңар ма? Саңар асты ғой, е? Жырағайым басыр. Мен сілерге. Тамақсыздар беремін. Ана, жақсы отырдың ба? Гел, қайда. Ассалаумалейкум. Біреудің үйін іздеп жүресіз бе? Ассалаумалейкум. Сен алыстан көр. Тиге таштанды челек таңтарып атқанымды байқаған тұрбайсыз ба? Анан эмне кылам? Балдарым жаш. Усактарым тойгузуш керек. Келинчегим да каза болуп калган. Ууру кылган жокмун. Мындан башка иш колумдан келбейт экен. Өзүм дагы экинчи группадагы майыпмын. Кечирип кой. Балдарыңызбы? Ооба, 4 балам бар. Кечиресиз. Мен өзүмдүн арыз муңумду айтып берген турбайымбы? Кирип да Рахмат. Жакшы туруңуз. Эми бир жерге шашып баратты менен. Дагы жолугабыз. Аман болуңуз. жакшы барасыз. Айке. Отырсаң. Эмне болду деги, тынччылыкпы? Мусульман деп коебуз. Бирок айланада эмне болуп жатканын билбейт экенбиз. Инвалид көрдүм. 4 баласы бар экен. Мусураң тарабы каткыл отуп байкуш. Аялы да каза болуп калыптыр. Байкуштар ай. Балдар энеси кыйналды го байкуштар. Экөөбүз парызды аткарып барып келгенбиз. Буюрса быйыл да барып келебиз да, э? Бир жол барып келсе жетиштүү болор дейм. Андан көрүп ошого деп чогулткан акчаны жанагыларга берип койсок кандай болот? Ой, сен өзүң билесиң да. Мен сен эмне десең макулмун. Кыйналып жатышса жардам берели. Ошондой кылалычы. Сооп, жакшылык сооптун эртегечи жок дейт. Сен анда даярда. Мен мал базарга да кайрылышым керек. Макул. Мен азыр бат эле чыгам. Анда кеттик. О жараткан Алла, өзүң берген рызкы үчүн сага мактоолорду айтабыз.
элибизди, жерибизди жана өлкөбүздү жамандыктардан коргой көр. Биз өстүргөн балдарыбыз, кыздарыбыз имандуу жана адептүү болуп өсүшүнө себепкер бол жараткан Алла. Биз курмандык чалган малдын каны аксын, дүйнөдөгү мусулмандардын каны акпасын. Сен ыраазы боло турган сооп иштерди кылдыра бер. Амин. Аллаху акбар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Роза программасын көрүп жатасыздар. Ыйык Рамазан айында эң бир жакшы, эң бир адамзатка керектүү маалыматтарды жеткизүү биздин негизги максатыбыз болуп турат. Бүгүн ынтымак жана биримдик тууралуу маек куруудабыз. Ал эми студиябыздын коногу Бишкек шаардык казысынын кеңешчиси, жардамчысы биздин кадырлуу мейманыбыз Мухаммад Ажы Анаркулов келип олтурат. Мухаммад Ажы, мына ушул экинчи бөлүмдө биз коомдогу ынтымакты баштаардан мурун ошол коомчулукта сиздин дагы бир өзгөчө ордуңуз бар. Сиз Бишкек шаардык казысынын жардамчысы эмес, сиз Октябрь районунун имам хатиби катары сизди жакшы билебиз. Анан Бишкек шаарында 4 район бар. 4 райондун ынтымагында бекемдөөдө сиздердин ролуңуздар абдан чоң. Анан бул райондун ролунан мурун ошо коомдогу ынтымак тууралуу бир баштасак. Коомдогу ынтымактын учурдагы абалы сиздин көз карашыңыз боюнча кандай азыр? Эми дагы бир өзөктүү жерине жеттик окшойт. Себеби биздин коомчулугубузда дагы бул ынтымактын барлыгы өтө маанилүү нерсе. Мен коомчулукта мисалы үчүн ынтымактын канчалык деңгээлде бар экендигине жана канчалык деңгээлге жеттик, дагы канча зарылчылыгы бар экендиги жөнүндө сөз баштайын анда. Себеби мен 92-жылдан бери ушул элдин кызматында жүргөнүм, бул диний адис катарында. 27 жыл экен. 92-жылдан бери ушул элдин кызматында биз ага чейин окудук дейчи, бирок андан кийин ушул элдин кызматында, элдин алдында ушул динди таанытууда биз эми диний адис катарында. Андан кийин мен дагы көп практикам бул өтө мындай ачылып ушул диний практикамды көбүрөөк өткөргөнүм. Мен Ысык-Көл областында 11 жылга иштедим. Анан бул жакта мындай айтканда баягыдай элде өтө билимдүүлүк жогору экен. Анан билимдүүлөр менен дагы деңгээлинде бул ислам динин жеткирүү дагы өтө бизге кыйынчылыкты туудурду. Бирок ошолор менен тил табышып, анан ушуларга ушул чындыгында биздин динибиз ынтымактын жана достуктун дини экендигине биз да жар салып жүрдүк. Мен эмнеден баштамакчымын? Биз эгемендүүлүк болгондон бери, эгемендүүлүк болгондон кийин чындыгында биз буга чейинки саясатта бардыгыбыз өзүбүздүн бир жолубуз көрсөтүлгөн, ушул жол менен барабыз, кайра келебиз. Бизде эч кандай идеология же болсо дагы идеологияны башка жактардан бизге басым жасайт, бирок ага да көңүл бурбай эле көрсөткөн жолдон чыкпастык бир жашоо менен көңүл калдык эле. Анан эгемендүүлүк болгондон кийин анан биз бөлүнгөн киши катарында жолубузга эми жолуңарды таап алгыла деди. Ушундан биз көп мындай айтканда кыйчалдык. Бирибиз тияка карап бастык, бирибиз бияка карап бастык. Мамлекетибиз дагы жаңы бөлүнгөн үй бүлө катарында баш мындай айтканда бир жерге элибиз топтой албай, буга чейин биздин мындай айтканда практикабыз жоктуктан чыкты дагы. Анан элибиз баягы жекече курсакты тойгозуудун мына ошого өттүк да бизчи. Баягы жекече элибиздин көз карашы ошол 70-80% жекече курсакты тойгозуудун жолуна кирдик дагы. Анан урдадык дагы, тонодук дагы, кыскасы биз кайдан таап атабыз, арамдан таап атабыз, адалдан таап атабыз, кантсе дагы биз үй бүлөнү багышыбыз керек. Же эгер көбүрөөк тапсак, карьерабыз түзүп туруп, жекече өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды бир жогорку деңгээлге чыгарышлык максатына өтүп кеттик дагы. Чындыгында биздин диний көз караштан же болбосо башка көз караштардан өтө эле алыстыкта калгандай сезилди.
Бирок ошол учурларда как раз дал ошол учурларда биз элди кантсе дагы биз ошол диний багытка, диний чакырыкка чакырып, ошол дааватыбызда элге ошол катар жүрдүк дагы өтө жакшы байкадык. Жүрө баягы айтат го, баягы кыбыраган кырашат. Эме деп кыбыраган кырашат, анан ошол учурда баягы жүк жүргөн сайын эмне деп коет? Тең жүргөн сайын баягы түзөлөт деген сөз бар го. Ошо жүрө отуруп анан биз мындай айтканда өзүбүздү эрге отурган жерибизди мындай түзөп отуруп жашообуздун максаты бул курсак тойгозуу эле эмес экендигине байкай баштадык. Анан ошол учурда чындыгында биз дагы дааватыбызды токтотпой элдин алдына чыгып ынтымакка чакыруу, достукка чакырууда менин жекече көз карашымдын негизинде мен дали бир 15 жыл ушул такай ушул жолдо бир имам катипчиликтин негизинде, анан бул өкмөттүк деңгээлде болсо, мисалы үчүн губернаторлор менен ушулар менен тең мындай айтканда ошолордун мажлистеринде отуруп, ошолордун көйгөйлөрүнө биз өзүбүздүн кээде ойлорубузду айтып, анан кээ бир ойлорубузду кат жүзүндө кайрылып туруп, ушул элибиздин ынтымакка чакырууда бир демилгелерди көтөрүп чыгып, анан алардан комиссиялар түзүлүп туруп, ушул комиссия менен Ысык көл областынын тегерегинде, анан мына Бишкек тегерегинде мисалы үчүн иштеген киши катарында ушул эле саясий тармагы бизден тармакка бөлүнүп калдык да. Ал кааласак каалабасак негизи жашоодун мыйзамы ошондой да. Биз себеби бул дүйнөнүн дагы Аллах субханаху таала биз адам затына асман менен жер ортосу падышалыгын бергенден кийин анын саясатын жүргүзүшүбүз керек. Анан мисалы үчүн эле анан диний тармагында дагы кармоо боюнча ал жагдан жоопкерчиликтүү адамдар болуш керек. Анан биз могул соода тармагында соодагерлерибиз болуш керек, чарбачылыгыбыз ал жагда өзү ушундай тармакка бөлүнгөн учурларыбызда бөлүндүк дагы, бирок мына маданиятыбыз менен дүйнөгө таанылып атабыз. Ушул маданият тармагыбызды тейлеген адамдар болуш керек эле ушинтип бөлүндүк дагы, бирок баардык бөлүк өзүнүн багытында бара берди. Ошол эле багыттын кайсыл багытта кетпесин, ушул багытка жанаша чабып барып туруп биз динди кайра эскертип, маданият тармагына дагы, бул саясат тармагына дагы жеткире бергенден кийин баардыгыбыз анан барып туруп, мындай айтканда жолубуздун башында барып туруп, башыбыз бириккендей болуп туруп, ал саясат тармагы дагы ушул дин менен биз өнүгө алат экендигибизге көзү жетти. Дин менен деген сөздүн мааниси бул молдо болушлук менен, же болбосо бир намазкан болушлук менен, же орозо кармап туруп эле бир фанат болушлук менен эмес. Жекече адам баласы жаратканды таанууга келсе, ошондон анан чоң болсо жоопкерчилигин сезе билет экен, туурабы? Жөн эле бир чарбачылыкта болсо, ошону Аллах үчүн деп туруп, эл үчүн деп туруп мындай жапа мындай айтканда өзүнүн кызматына жабыша кирет экен. Соодагер болсо да канча байлыгы көбөйгөн сайын, ай кой, бул байлык мына элимдики, бул жеримдики, мен ушул жериме эмне салым кошо алам деп туруп, ал бир мекемелерди салып берип болсун, ал мечиттерди салып берип болсун, ал мектептерди салып берип болсун, же жетим жесирлерди колдоо иретине садака зекетин чыгаруу болсун, ушул жактарына көңүл бурууга, баардыгыны ушул эң негизги жашообуздагы максат Аллахтын кулчулугуна мындайдан чыкырык жасаган бул диний багыт эле. Баардыгыбыз келип туруп ушул жерден оюбуз бир жерден чыкты. Оюбуз бир жерден чыкты дагы, эми ушундан анан биз мындай ынтымакка мындай айтканда умтула баштадык дагы. Кудайга шүгүр, азыр бир топ эле мындай айтканда жемишин көрө баштадык. Дегенибиз азыр ынтымак, элибиздин ортосундагы ынтымак, жалпы ушул өзүңүз айткандай тармактар ортосундагы ынтымактын бир деңгээли жакшы жакка өзгөрдү, Союз учурунан бери. Дагы бир маселе, бул жерде коомчулуктагы ынтымак темасын талкуулап жатканда, коомдун ынтымагынан мурун бир дагы үй бүлөнүн ынтымагына келсек, себеби үй бүлө ушу коомчулуктун, мамлекеттин бир кичинекей өзөгү эмеспи? Анан баягы бир чоң апа менен чоң ата бир жакшылыкта барып калып, чоң ата батасын берип атат дейт, дүйнөдө ынтымак болсун, дүйнөдө тынчтык болсун деп атса, чоң апа түртүп туруп, үйүңдү ынтымактуу тийип алчы биринчи деп коет дейт. Анан дүйнөгө айтты. Үйдө ынтымак болмойын, чындап эле дүйнөдөгү ынтымакты, жалпы жашоодогу ынтымакты айтуу кыйын болуш керек. Ушу балдарга үлгү болуш керек экен үй бүлөдө ынтымак менен. Балдар ушу үй бүлөдөгү ынтымакты көрүп чоңойсо, коомчулукта ошол ынтымактуу бир элге бир жакшы мамиле кылууга, эл менен бир жакшы бир
жашоодогу бир өз ордун табууга дагы да жардам болот дейт да. Ушу үй бүлөдөгү ынтымакты бекемдөө үчүн эң негизги дагы да болсо кандай шарттары бар? Азыр эмне себептен ошол суроого эле кошумча ушу ажырашып кеткен бир туугандарыбыз көбөйүп баратат. Канай ар бир сага сөз баягы суроолорумда кайра баягы өзөккө кайтып атабыз да, кайра. Биз мисалы үчүн эле башында ынтымакты бул чындыгында эле бул өзөктүү бир маселе экен десек, анын ичиндеги баягы өзөктөргө кайтып атабыз. Чындыгында муну биз белгилеп өтүшүбүз керек, муну белгилейт элек. Үй бүлө бардык нерсенин негизи. Биз кээде мындай айтканда баягы элдин арасында отурганыбызда ушул жогорку биздин мамлекеттик деңгээлдеги саясаттарды талкуулоо боюнча анан ушул ушак айымдарга аябай кирип кеттик дагы, интернет аркылуу да башка аркылуу дагы. Анан мен өзүмдүн жекече баягы үй бүлөлүк маселелерде же кээ бирлерге ушул үй бүлө өтө негизги биздин жашообуздун өзөгү экендиги жөнүндө мындай деп айтам да. Мына жөнөкөй эле мисалы үчүн эле бул жерде баягы диний көз караш же болбосо башка эмес, ар бир адам баласы өзү талдап көрсүн да, чындыгында эле үй бүлө менен мамлекет курулат дейт. Бул мамлекетибиздин барлыгы ар бир үй бүлөдөн көз каранды экен. Ошондо ар бир үй бүлө дагы өзүнчө бир мамлекетчи экен деп түшүнүшүбүз керек да, бир мамлекетчи. Ошол мамлекетчиде мындан чыгат, чоң мамлекетибиздин саясаты, ушул саясаты болсун, экономикасы болсун, ушул ынтымагы болсун, достугу болсун, бир үй бүлөнүн саясатына жана экономикасына жана ушул достугуна көз каранды экендигинде аны сезишибиз керек дагы. Чындыгында бул ислам көз карашында дагы, бул жашоо практикасынын көз карашында дагы, жалпы илимнин көз карашында дагы үй бүлөнүн ынтымагы, достугу, үй бүлөнүн саясаты бул бардык нерсени, дүйнөнү мындай айтканда чечип коет экендигинен биз чындыгында бул мусулмандарга жана ошо телекөрүүчүлөргө кайрылып айтабыз. Урматтуу бир тууганым, сиз чындыгында бир үй бүлөнүн ээси, бүгүнкү күндөрдө ата үй бүлөнүн башчысы, жооптуу адамы, кишине ушул үй бүлөнү камсыздоодо ушул мамлекет дегенде ушул чек арасына коргоп берүү, анын ичиндеги жашагандарга өзүнүн достугун көрсөтүү, аларга камкордук менен аларды жашоо мисалы үчүн эле жеген ичкен менен камсыздап берүү, негизги жооптуу адам. Анан аларга мээримдүүлүк менен бир мамиле кыла турган, анын ички дүйнөсү катарында энелер бүгүнкү күндөрдө биздин ички дүйнөбүз, биздин маданияттык мындай айтканда мамлекетте дагы ушул маданият тармагы бар эмеспи? Ушул маданият тармагы менен биз бүткүл дүйнөгө таанылабыз. Ал эми үй бүлөлөрдөгү бул үй бүлө бир мамлекетчи дегенде анын ушул маданият тармагына тейлеп жана көргөнү көрсөткөн бул энелерибиз. Бекерге айтылып атат, мисалы үчүн эле ушул үй бүлөнүн бардык багыты энеге көз каранды экендигине бул башында турган күйөөсүнө болгон мамилесин айтат да. Эрди эр кылгандагы аял киши, кара жер кылгандагы аял киши дейт. Эгерде ошол киши маданияттуу болбосо, ошол киши жакшысын көрсөтүп жаманын жашырбаса, ошол киши өзү адептүү болуп туруп адептүү тарбия бербей турган болсо, анан күйөөсүнө бүгүнкү күндөрдө эми ушундагы мен белгилеп өтүшүм керек, гендерлик саясат дейби, кайсы бир саясатты биз өзүбүз жок нерсени алып келип алып туруп, өзүбүзгө киргизип, анан тең тайлашып туруп, күйөөлөр менен тең тайлашып, сенемендешип туруп, сайгалашып отуруп, апалар мисалы үчүн эле үйдө мен кожоюмун дегендикке жеткенден үй бүлөнүн ынтымагын ушул жерден ыдыратып алып ататтар. Жок, силердин ордуңар энелер, эгерде билсеңиздер, чындыгында силердин ордуңарга эч ким теңеле албайт. Эгерде теңеле турган болсо дагы ага жете турган деңгээлде кызмат кыла албайт да. Ал силерге Аллах тарабынан жекече силердин колуңарга берилген бир чоң белек деп билебиз аны. Анын колуңардан эч ким ала албайт. Бирок ошол эле учурда бирок үйдүн башчысы катарына күйөөлөрдү мындай айтканда сыйлап үй бүлөдө ынтымакты сактачлыктын башаты эмнеде турат десе, мен өзүмдүн жекече үй бүлөмдүн башкаруусунан же ушундай эле биздин баягы аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын мамилесинен, үлгүлүүлүк мамилесинен алсак, мисалы үчүн эле менин апам раматылык ушул атабыз жумуштан келаткан учурларда же келип үйдөн кирип атканда атаңар келатат. Тургула, мындай түз тургула, атаңар келатат, орунну мындай айтканда бошоткула же болбосо орунну жасагыла, атаңар келатат дегенде атабыздын бир улуу бир адам экендиги сезим жүрөккө кире берет да ушундан. Анан атабыз келгенде ордубуздан тура калып дегендей, мына ол ынтымактын башаты өзү. Анан бүгүнкү күндөрдө атаң келатабы, ал келип кирдиби, ал эмне кылып атат, чыгып кетип атабы, ал бир жумуш кылып атабы, балдар кам санабай отургандыгы бул ынтымактын ыдырагандыгы ушундан башталат да. Келатат деги дебейби?
келатат тиги дейт. Аны баласы ал кирип келдиби? Ал чындыгында дасторконда отуруп атабы же муну көрдүңүзбү? Анан отурганда, мисалы үчүн эле атабыз кээ бир нерсени айтса, бул эми аксакалдардан жалпы калынган бизге бир мурастык же болбосо салттуу бир ынтымактын башатышында турат да. Бир нерсени айтса, апалар дайым колдоп турчу да. Атаңар туура айтат деп. Атаңар туура айтат десе, бул балдардын ортосундагы ынтымактын башатышынан башталат. Биз ынтымакты тээ китептерден, чек кинолордон, же болбосо дагы бир интернеттен издеп отуруп туруп, анан мына бул ынтымак экен деп туруп алып келип, арага марал окушубуздун эч кандай кажети жок. Отурганда эле ынтымакты түздөп коюшлуктун жана ошол үй бүлөдө мындай айтканда мындай негиздеп коюшлук эмнеден турат десе, ата менен эненин бири-бирине болгон мамилеси, сый мамилеси. Ата айтканда атасы, апасы колдоп коюп туруп, атаңар туура айтат. Ушундай кылыш керек деп туруп. Эгерде көңүлү жакпай турган учурларда дагы балдардын келечек адеп ахлагы үчүн, келечекте бир ынтымактуу бир мындай айтканда эл болушлугу үчүн ушундайларды колдошлук. Анан атанын дагы эненин сыйлагандыгы, ал кишинин кээ бир машвара кылганда үйдө кеңешкен бармак урбайт дейт, кеңешкенде ар бир нерсени кеңеш керек, үй бүлөлүк өзүнүн кеңеши болуш керек. Анан ушул кеңешкенде апанын дагы айткан сөздөрүнө кандай карап көрсө, эгерде үй бүлөлүк же болбосо бир туугандык нерсеге жарака кетирбей турган болсо, балдардын ортосунда экөөнүн ынтымагы бар экендигини далилдешлик үчүн апаңар эң туураны айтып атат, ушундай кылышыбыз керек деп туруп, балдарга кесе, ушундай экөөнүн ортосунда ынтымакты ушинтип эле. Анан бүгүнкү күндөрдө баягы тарбия же болбосо ушул ынтымакка тарбия, достукка тарбия, бир мээримдүүлүккө тарбия, балдарыбызды келечекке бир коомчулукка, бир кызматкерликке тарбия деген нерсени биз бүгүнкү күндөрдө баягы чаржайыт кылып коюп койдук дагы. Балдарыбыз кайда тарбияланып атат? Аны менен бүгүнкү күндөрдөгү ата эненин жоопкерчилигине ушу ата эне ушундай сезип калды. Элдин катарынан калтырбай туруп кийгизиш керек. Аны кымбат кийгизеби, орто кийгизеби? Анан эл жүргөн жерден калтырбай ошол жерде апарып туруп ушу парктарда болобу, кайсы жерде ойнотуш керек. Канча акча кетсе ал эч кандай проблема эмес. Балдарды катардан калтырбаш керек деп. Бирок өзүнүн жекече жашоосунда үлгүлүүлүгү жок. Же болбосо айта турган бир насихаттык, аталык мына насихаттык айта турган бир сөзү жок. Анан өзү бир жакшы жерлерге басып баргандай бир кадамында үлгүлүүлүгү жок. Мисалы үчүн эле мечиттерге же аксакалдардын бир кеңешине, же бир жакшы бир мисалы үчүн эле ошол эле айылдын бир маселеси чечилип аткан жерлерге жакшы ушу салымына кошкондук бир эч кандай маселе жок деп эле. Анан бүгүнкү күндөрдө сырттан сүйлөсөк же тигини мындай айтканда бир саясатчынын артынан сүйлөсөк же кошунадан сүйлөсөк, биз өзүбүз ушунчалык апапакайбыз, бүт жамандык алардан болуп атат, бүт жамандар ошолор. Анан бизде эч кандай кемчилик жок. Эң акылдуу эле биз, Биз ынтымагыбызды ыдыратып аткандыгыбыздын эң башаты адам баласы өзүнүн кемчилигин көрбөгөндүктөн турат. Качан биз өзүбүздүн кемчилигибизди көрсөк, ошондо биздин ынтымагыбызга ынтыла баштагандыгыбыз ушундан башталат да. Туура. Ошон үчүн балдарыбызга үй бүлө өтө өзөктүү нерсе, мындай айтканда үлгүлүү боло эле. Эң сонун Мухаммад ажы, себеби бала үйдөн эмнени көрсө учканда ошону алат деп бекер айтылбаса керек. Кыскараак бир кошумча алай кетсеңиз, эмне себептен ажырашкандар көбөйүүдө азыр? Аябай статистиканы карап көрсөк дагы, тааныш билиштерибизден дагы биз бул абалды көрүп жатабыз. Ушу үйдөгү ынтымактын жоктугу сөзсүз ушу бири-бирин түшүнбөгөндүктөн келип чыгып атабы, же баягы заман өзгөрүп, адамдар мындай үй бүлөгө болгон мамиле бир жеңил көз караш менен карап коюшуп атабы, же бир моралдык жактан даяр болбой барып атабы? Сиздин жекече пикириңиз кандай? Менин жекече пикирим, моралдык жактан биз даяр эмеспиз. Бүгүнкү үйлөнүп аткан жигиттер дагы, себеби ал жылдар өтүп отуруп бойго жетип калды. Туурабы? Себеби Аллахтын мыйзамы ушундай. Мисалы үчүн биздин үстүбүздөн ушул убакытты мыйзам кылып койгон. Ал ошол мыйзам менен биз алдыга желе берет экенбиз. Ошентип отуруп, кечеги секелектер бүгүн бойго жетти, кечеги кичинекей том-томдоп жүргөн балдар бүгүн бойго жетип калды. Бойго жетип калды, бул дегени эми бул бойго жеткенден кийин өзүнүн жарын тапканынан, өзүнүн жарын тапса, эми бул келечекте бир мамлекет курат дагы, бир мамлекеттин башчысы болуп кетет да. Бирок ошол мамлекеттин башчысы болууга биз даярдардыкпы аны? Көрдүңүзбү? Мына жактардан биз аксагандыгыбыз ушундан. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, чындыгында эле ата эне баягы кайдыгер болуп атат деп мен сөзүмдө белгилеп өттүм го. Ата эне кайдыгербиз, бойго жетти деп туруп эле үйлөп коюп атабыз. Ал балдардын көз караштагы үй бүлөгө жоопкерчиликтүүлүктүн негизинде келбей атат. Мисалы үчүн мен үй бүлө курам.
Караңыздар, ушул даяр болуш керек да балачы. Мен үй бүлө курам дегене бир мамлекетчинин ээси болуп атам мен. Мен жар алып атам. Ал жарым менин үйүмдө, менин үйүмдөгү бүгүнкү күндөрдө мен ата энемдин үйүндө отурган менин апамдай сыйлуу адам ал деп турганын бир сыйыны, анын келечекте ушул мындай айтканда бапептек аны менен бир тил табышып кетишиликке бир даяр, мындай айтканда өзүнүн ички дүйнөсүнө даярдагандыктан учурунда баягы материалдык көз караштын негизинде жашап калган коом катарында эле сыртына карады сулуу экен. Бир аз мамиле кылды, тил табыштылар, болду, баш кошобуз деди. Келечекке же буга чейин эч кандай даярдуулуктары жок. Керек болсо бири-биринин мүнөзүндө дагы мындай окугандары жок да аларчы. Же жалпы мүнөзгө дагы даяр болгондору жок. Анан баш коштулар. 2 күндөн кийин сырлары ачылгандан кийин анан баягы кудурлар айткандан кийин бутуңду карап түз бас деп катуураак айтса, мага катуу айтып койдуң сен, эмне мага сен мынча катуу айтасың деп турганысы айтат. Ушинтип отуруптур, анан баягы эми эле жанып келип аткан махабаттарын өчүрүп алгандыктары бул чындыгында моралдык жагынан дагы, бул тарбиялык жагынан дагы, жоопкерчилик жагынан дагы биздин коомубуз кейиштүү көрүнүш. Абдан кейиштүү көрүнүш болот бул жагы. Себеби жараткан, адал кылган, уруксат берген нерселердин эң жаман көргөнү бул ушу үй бүлөнүн ажырашуусу дейт эмеспи? Жараткан ушунчалык жаман көргөнү бул үй бүлөлөрдүн бири-бири менен, ушу үй бүлөдөгү инсандардын бири-бири менен жашабай калуусу экен. Кудайым ошол ажырашкан эмес, бактылуу болгон үй бүлөнү көп кылсын деп чын жүрөктөн тилейбиз. Анан эң негизгиси биздин динибизде баягы пайгамбарыбыз эркектин ролун, аялдын ролун, экөөнүн ортосунда ар биринин укуктарын, аялдын укугу жок эмес, абдан чоң укуктары бар. Экөөнүн ар бири өзүнүн милдетин билсе, менимче абдан бир динибиздеги милдеттерин билсе, сонун бир идеалдуу үй бүлө курулушуна чоң бир себепкер болот деп ишенебиз. Үй бүлө темасынан соң бир биз коомдон үй бүлөгө өттүк, эми үй бүлөдөн бир аз чыгып, баягы элибизде Кыргызстанда бир 80ден ашуун улут деп келебиз. Азыр канчасы бар, бул тууралуу так маалыматыбыз жок экен, бирок көптөгөн улуттардын өкүлдөрү бар. Ушу улут аралык ынтымакты дагы да болсо бизде эми Кудайга шүгүр абалыбыз жакшы эле. Дагы да бекемдөө үчүн кандай кеңештер берет элеңиз? Бул деле жакшы маселе. Маселенин өзөгү да болуп калат. Дагы бир өзөктүн бири Аллах Кур'анда айтат: мен мазмунун айтайын. О адамдар, Аллах кайрылуу жасайт да, о адамдар, биз силерди бир эркек менен бир аялдан жараттык. Андан кийин силерди улут-улутка, уруу-урууга бөлдүк. Литаарафу, ушул тафсирде айтат да, литаарафу ушул сөздүн максаты дейт. Силерди улут-улутка бөлдүк, уруу-урууга бөлдүк. Литаарафу бири-бириңерди таануу үчүн. Бири-бириңерди таануу үчүн дегенде эми талкуулайбыз. Чындыгында бүгүнкү күндөрдө мисалы үчүн эле Кыргызстан көп улуттуу, өзбек улуту бар, татар улуту бар, уйгур улуту бар дейли. Эми ар бир улутты карап көрсөңүз, өзүнүн жекече мүнөзүндө дагы өзгөчөлөр. Мүнөзү, жашоо бар. Жашоо турмушунда да өзгөчө, салттарында да өзгөчө. Караңыздар да, Аллах бул жерде айтып атат да, силерди уруу-урууга бөлөм, бири-бириңерди таануу үчүн деген сөздүн маанасы ушундай. Уруу-уруу, улут-улутка Аллах өздөрүнүн табияттарына ылайыктуу ушул салтты тандоо жана жүрөлгөлөрдү тандооду бериптир. Биз кайсы улутта кандай бир өзгөчөлүктү көрсөк, ал өзгөчөлүк ошол Аллах тарабынан буралга берилген бир үлүш катарында биз сыйлашыбыз керек. Мына ушунда турат да. Ошондо ар биринин улуттун өзүнүн салты, бул аларга таандык табияттуу Аллах берген нерсе. Ошону биз ошондойчосо, ошондой бары менен биз аларды сыйлайбыз. Аларды жектебейбиз, аларды жеритпейбиз, аларды бунусу ашыкча болуп калыптыр, мунусу кем болуп калыптыр, бизге каршы болуп атат, биздин жерибизде жок, андайлар алыс болушубуз керек. Ушунун негизинде анан биз алар менен негизи Аллах субханаху ва таала бизде жалпы ла илаха иллаллах Мухаммадун расулуллах калимасын тутунгандарды, ушуга ишенгендерди силерде айтат да, иннамал муъминуна ихватун. Момундар Аллахка барлыгына, бирлигине ишенгендер, силер бир туугансыңар десе, ушул сезимди ойготушубуз керек да биз. Колдон келишинче. Ал жекече улуттуулугунда же болсо өзүнө таандык болгон салттарында алар өздөрүнө таандык нерсе деп билип туруп, бирок жалпы ушунун нерсесинде биз бир тууган катарында жүрөктө бир жакшы сезим менен, жылуу сезим менен мамилебизде туура эме байта бар. Эң сонун Мухаммад ажем, сиз ушул биздин мусулмандардын башкармалыгынын өкүлү катары, ушу имам хатип катары эми көптөгөн баягы райондорду бириктирген инсан деп калбадыкпы? Бишкек шаарыбызды борборубузду бириктирген инсан деп. Ушунун жалпы эске алуу менен
биздин баягы бир эле коомчулукта эмес, биздин жараткан бизге буйрук кылган динибиздин ичинде да бир топ бөлүнүүлөр бар. Сеники туура эмес, сеники андай, сеники мындай деген бир топ. Андай окуа намазды, мындай оку, андай турба, мындай тур, анан үнүңдү антип чыгарба, минтип чыгарба деп бири-бири менен баягы пикир келишпеген дагы бир туугандарыбыз көп. Бул ислам дининин ичинде эле бир топ пикир келишпестиктер болуп калат да. Анан ушул абалыбызга, ушул бир биздин көрүнүшкө кандай бир кеп айтат элеңиз? Мен кыскартып айтайын, биздин ислам динибиз чындыгында бир адам затынын башын бириктирүүгө алып келген эң башка улуу дин болгондугуна байланыштуу. Ошол дин пайда болуудан мурда душмандары пайда болгон. Дин пайда болгондон кийин дагы жок кылууга канча аракеттер кылды, канча Куран өрттөлдү, канча каарылардын башы кесилди, ушул өзөгүнү жок кылайлы деп туруп мына 14 кылым өтүп кетти. Ошону менен дагы бир ал жетпегенден кийин анан биздин баягы ички дүйнөбүзгө кирип туруп баягы адамдардын ар биринин көз карашы бар да, ушул көз карашыбызды өзгөртүп, анан кээ бир нерселерди өзүнчө далилдүү алып келип туруп, ушул көз караштары өзгөчө болгондуктан аларды түрдүү багыттарга бөлүп, анан бири-бирине каршы чыгаруу, мындай айтканда бул душмандардын иштеп чыккан негизги бул алардын жеңиши, алардын тактикасы, анан аларда жемишин берип аткандыгы. Себеби Аллах субханаху ва тааала айтып атат да, ким аракет кылса, мен ага сөзсүз аракетине текке кетирбей, аракетине жараша ал ишине ийгилик берем дейт да. Булар эми жылдап, 100 жылдап, 200 жылдап, 300 жылдап кылып аткан эмгектери үчүн Аллах аларга берген жардамы дейбиз. Бирок ушундай учурга келишибиз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мужизасы деп коет да. Ал кишинин бир көрөгөчтүгүнүн негизинде Аллах субханаху ва тааланын берген кабарынын негизинде айтат да, менин үммөтүмө бир учур келет, фитна басат дейт. Ушундай бир көрө албастык, бири-бирине жамандагандыгы, ушундай бир учур басат менин үммөтүмдү. Андай учурлар келгенде ал саясатчысы, ал молдосу, ал диний тармактагысы мындай өзгөчөлөнөт деген жок да. Адам баласына дегенде бүгүнкү күндөрдө биз ошондой учурга дал келип калган. Анан ошондой учурда биз диний адамдар бөлүнүп чыкпайбыз. Себеби коомчулуктун эле бирибиз биз. Ошо коомчулукта жашап аткан адамдардын бири катарында бизде деле өзүбүзгө жараша мүнөзүбүз, табиятыбыз бар дегендей чыгып. Бирок негизи ошол динди көрө албастардын мындай айтканда түзүп берген программасынын негизинде кээ бир адамдар өзүнүн ишеними мындай айтканда баягы тайкы эле бир акчанын кызыкчылыгы болуп атпайбы эми туурабы? Ушул акчанын кызыкчылыгынын негизинде мусулмандардын ортосунда ушундай бир ынтымакты ыдыраткан нерсени. Бул ынтымагыбыз ыдырап кеткен эле жок, бирок ошондой көрүнүштү бир пайда кылып аткан бир аракеттер деп түшүнөбүз. Бул жерден эң жакшы жолу баягы эмне кылыш керек, баягы динди жаңы таанып аткандар, диний билими аз кишилер эмне кылыш керек деген көп суроону берип калат да бизге дагы эми кимде деп. Бизде эң жакшысы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бар. Мына ошол жактын бир буйруктары менен, ошол жактын кеңештери менен кетсек, себеби биз туура эмес кылсак дагы алар туура эмес багыт беришпейт. Алар туура эмес багыт беришсе, бүт мусулмандын алдында, жараткан алдында так ошолор күнөөнү мойнуна алары бардыгыбызга маалым. Ошондуктан сиз сыяктуу имам хатиптер менен кеңешип, мусулмандар дин башкармалыгына алып турсун. Биздин убактыбыз кичине согуна жакындап калды ажыке. Эми ушу ынтымактуу, биримдиктүү болуш үчүн анын булагы дагы да болсо дагы кайда, биздин жогоруда айттыңыз эми биздин динибизде деп, дагы кандай булактар сунуштайт элеңиз? Ушул суроону эске алып, биз ынтымакты бекемдөө үчүн, биримдикти бекемдөө үчүн дагы эмне кылыш керек деген суроону эске алып, сизге бир жыйынтыктоочу сөзгө кезек берсек. Жалпы эле биз диний адамдар катарында биз чындыгында биз ушунчалык таналдык, биздин динибиз ал бардык нерсени өзөктөгөн деп туруп биз ушунчалык бир мындай айтканда сыймык менен кабыл алган адамдар катарында биз баштап эле дагы кайталап өтөм. Ар бир адам баласы Аллах менен өзүнүн ортосундагы жоопкерчилигин сезип, Ибн Сина айтат, адам баласы өзүнүн ким экендигин таануу үчүн өзүнүн жаратылышына бир карап көрсө, ал жаратуучунун ушундай бир кудуреттүү экендигин тааныйт. Жаратуу кудуреттүүлүгүн тааныгандан кийин, анан бул жашоодун илими ачыла баштайт. Ачыла баштайт дегени ошол эле соодага жүргөн адам өзүнүн
мындай айтканда Кудайдын астына жоопкерчилигин сезип, ушул кайрымдуулугуну, зекетини, садакасын бере баштайт экен. Илимдүү адамдар чындыгында эле мен бул билимим менин эле үлүшүм эмес экен. Бул элге бере турган мен Алла Тааланын берген белек экен деп туруп аны тарата баштайт экен. Анан дегеле кайсы тармактуу болбосун адам баласы саясатта эң жогору деңгээлде болсо дагы же кайсы тармакта болбосун отурган болсо мен элдин кызматчысы болуп дайындалдым Алла тарабынан дегендей бир сезим пайда болот да, ошондо гана пайда болот деп эсептейбиз биз да. Анан бекерге ата бабалар, биздин ата бабаларыбыз накылый сөздөрдү, бул мындай айтканда ушул накыл сөздөрдү, өз осуяттарын айтканда, бүгүнкү күндөрдө менде да ушул Макал лакаптар деген китебинин топтому бар. Карап көрсөңүз, чындыгында эле биз баягы өзөктүү эл экендигибизди өзүң да таң алып кетесиң да. Чындыгында ошондойбуз. Анан бүгүнкү күндөрдө сөзгө маани бербей калдык, бирок убагында биз сөзгө маани берген өтө мындай айтканда улуу эл болгонбуз. Бекерге айтылган эмес да, мисалы үчүн ырыс алтын ынтымак. Бүгүнкү күндөрдө сиздин аракетиңиз, сиздин бүгүнкү күндөрдөгү ушул аракетиңиз, басып атканыңыз, жасап атканыңыз, эмне ой жүгүртүп атканыңыз ырыс максатында болсо, байыш максатында болсун, же болбосо башка максатта болсун, ынтымаксыз жетпейт экендигиңизди сиз ушул сөздөн мындай сабак алсаңыз болот да. Ошон үчүн сиз кошуналарыңыз менен ынтымак болуңуз. Себеби кошуналар дагы бизге өтө маанилүү нерсе. Биздин бүгүнкү күндө ынтымагыбызды баягы негиздөө дагы ушул пайгамбарыбыздын динибизден да айтат, ушул кошуналар менен ынтымак болгула дейт. Анан жан жокерлер менен иштеген жерлердеги коллегалар деп коебуз, булар менен ынтымак болууга тийишпиз. Анан биз башчыларыбызды сыйлашыбызга, алардын өкүмдөрүнө биз кеңеш берген учурда гана кеңешибизди айтабыз, бирок калган учурларда ал чыгарган мыйзамдын негизинде, алар чыгарган жобонун негизинде биз баш ийип гана алдыга кете турган болсок, ал кайсы тармак болбосун, ошондо гана биз ийгиликке жетебиз. Анан биз жобо иштеп чыгып туруп, биз кеңешибизди бердик, жобо иштеп чыгылды дагы бир мыйзам катарында коюлду. Анан кийин деле ошону талкуулап, мен буга туура эмес болуп атат, мен мындай кылса туура болот эле деп туруп эле ушул ар бирибиз эле акыл мамдуулукка чыга берсек, анда ынтымагыбыз ыдырап, анда биз ийгиликке жете албайбыз. Сиз кеңеш сураган убактарда кеңешиңизди бериңиз, андан кийин иштелип чыккан нерсеге баш ийип бериңиз, мына бул ынтымактын башаты деп туруп биз бардыгын достукка чакырабыз, сыйлоого чакырабыз. Үй бүлөдө энелердин орду өтө бийик, кадамдардын арасында бейиш, аны балдарга сезимге чакырабыз. Муну ынтымак дегени ушундай камтыйт да өзүнө. Чоң рахмат. Аталарды сыйлагыла, себеби аталардын ыраазылыгы силердин мындай айтканда бул жашооңордун бир мындай айтканда жарыгы. Эгерде аларды бир кичине тарынтып алган болсок, анда биздин жашообуздун караңгылыгын сезбейбиз, бирок бир караңгылыкта калып кетебиз. Ушундайлардын негизинде келгиле бир туугандарым ынтымак болойлу, ырыска жетебиз иншалла. Достукта болойлу, сөзсүз жакшылыкка жетебиз. Ал эми сиздерге дагы чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Рамазан ичинде дагы ушундай бир жакшы багыттуу негизинде элге жакшылыкка жеткире беребиз. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Негизи ушу темабыздын алкагында кошуналар ынтымагы деген темага да абдан киргибиз келди эле, бирок бул тема биз адам акысы деген теманын ичинен ошо кошуна акысы деп кошуна менен болгон ынтымак, кошуна тууралуу кенен маалымат бергенбиз. Бул тууралуу дагы да болсо кошуна темасына дагы бир кенен кире беребиз, себеби кошуна менен ынтымак болсо чындап жакшылык көп болот эмеспи. Ынтымак темасын талкуулап жатканда ошо чындап коомубузда чаржайыт абалыбыз жок эмес. Бул болуп турган чаржайыт абалыбызга, күбө болуп турган учурубузга тилекке каршы бардыгыбыз ынанып ал бар экенин айта алабыз. Бирок бул чаржайыт нерсенин болгону да жакшы экен. Ошондой чаржайыт болуп турганда адамдарды жана антип ар бир багытка бөлүп кеткендер, үчүнчү күчтөр чачып кеткендер болот экен. Анын аркасынан кандай терс кесепеттер болот, бирок ошондой кесепеттерин, ошондой бир чаржайыт болгон абалыбыздын аркасынан сабак алып, адамдар ынтымакка келип, акыры бир жакшы бир түптөлгөн бекем бир мамлекет болушубузга да себеп болот экен. Кудайым буюрса биздин жаңыдан өсүп келе жаткан мамлекетибизге дагы да болсо ынтымак берип, анын ичиндеги ар бир инсанга, анын ичинен дүйнөдөгү ар бир элге ынтымак берип, дүйнөдө тынчтык, ынтымак жана достук болсун деп бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы.